Күркүрөгөн күздө дыйкандар жыйын терим иштери менен күрөшүп жаткан мезгили. Данияр Маманазаровдагы эгин таласындагы союз жыйынууну 3 күн алдын баштаган. Быйылкы түшүмү мол болгонун айтып кубанып турган чагы. Ал 15 сотык аянттан 6 тоннага чейин түшүм алууну көздөөдү. Ата кесибин улап, бала кезинен бери айылда дыйканчылык менен алектенет. Быйылкы жылы суу тартыштыгы түйшүк жаратып, эгинине суу жетпей кыйналган. Ага карабай күнү түн эмгектенип, өзүрүн көрүп алдынды. Жыйыноо мезгилинде айылдыктарга жумуш орун түзүп, кыз келиндер күнүнө 500 сомго чейин иштеп кетет. Жазында суу таңкыс болду, селитралар кымбаттап кетти. Ошо эки жолу отот ташлайсың, отот сиректе түнө кыласың. Азыр бир суудагы суу жок, таңкыс болду, бир суу алып кеч ичип калды, болсо жакшылап болду түшүнө. 15 саатында примерно азыр 5 тонна 6 тонна саз алабыз. Жазында саз кымбат болду. Бул сазды азыр үйгө алып барып жер өрөөгө көмөбүз. 3 ай жер өрөөдө сактайбыз. Марттан баштап музорого, карап келип музорого салабыз. Биз бала чактан бери дыйканчылык кылдык. Мына кичине жаш малыбыздан ата-бабабыз саз экпесе болбойт бизде. Ушу саз менен тиричек. Башка нерсе актабай калды. Саз актайт. Мунун түшүмү көбүрөөк чыгат. Берке жүгөрлөр барында. Данияр мырзанын дыйканчылыгы жалпы үй бүлөлүк кирешенин негизги булагы. Үйдөгү эс алуудагы апасынан тартып, өспүрүм балдарына чейин жыйын теримге көмөк көрсөтөт. 15 сотык аянтка урук, жер азыгы менен 20 000 сомдон ашуун чыгымы кеткен. Азыр сабизди чоң кичесине карап, иргеп алып, кыш айынын орто чейинине чейин сактайт. Жай мезгилиндеги сабиздин баасы 100 сомго чыккандан кийин жергиликтүү дыйкандардын көпчүлүгү экинчи эгимге сабиз айдаган. Сабиз эгебиз, дыйканчылыгыбыз ушул экен. Анан эми бунун өзүнө жараша түйшүгү бар. Анан эми эмне дейбиз? Анан быйылкы жылда сабиз кылыш өтө кыйын болду. Суу жок. Суу проблема вообще келбеди. Дагы эми түнү дегенде түнү деле уктабай келип атып ушунчалык сабиз кылдык, Кудайга шүгүр. Карасаң болот, буну деле карабасаң болбойт экен. Чоңун чоңго, кичинесин кичине кылып эме кылабыз, буну сартыропка кылабыз дагы. Эң акыркы сортун балдарыбызга беребиз. Балдарыбыз ушу дыйканчылык менен алектенебиз, ушеде жүргөн балдарым, мектепте жакта. Аны биз өзүм да пенсионермен. Анан ушунча деле ушуну кылып үйрөнгөн экенбиз, эми кылып атабыз. Бүгүнкү күндө 100 сомго чейин сатылган сабиздин дүң баасы 15-16 сомдон сатылууда. Килограммына 25-30 сомго коюлуп, кардарлардын көңүлү тынч экенин соодагерлер айтат. Кыш айларынан кийин баанын кымбатташы толук мүмкүн. Бышыкчылык айларында жергиликтүү дыйкандардын мөмө жемиши өткөн жылга салыштырмалуу баасы жогору. Анын себеби коңшу Тажикстан өлкө менен чек аранын жабык болгону. Ата мекендик дыйкандар баанын туруктуу сакталышы чыгымды бир кыйлага азайтканын билдирет. Өзбекстандан ташып келип атып, ушу 100 сом, 120 сомго чейин чыкты. Азыр эми Кудайга шүгүр кышымчылык болуп, сабиздар азыр оптомдо 16 сом, 17 сом, 18 сомго түштү. Оптомдо. Розница килода 20-25 сом болуп калды. Кара Суу району өлкөдөгү эң алдыңкы агрардык аймак. Ири айыл чарба кооперативдери түзүлүп, ак алтын дан эгиндерин өстүрүүдөгү көрсөткүчү биринчи сапта. Райондо айыл чарба багытындагы 49 462 гектар жер иштетилет. Соңку 2 жылда дыйкандар 18 288 кайракы жерди өздөштүргөнгө жетишкен. Райондо 9 500 гектар аянтка көздүк себүү жүргүзүлгөн. Дуанда 210 000 гектар жерге эгин айдалып, дан эгиндерине басым жасалган. Тамак аш коопсуздугу үчүн ата мекендик өндүрүмдүүлүктүн сапатын жана көлөмүн көтөрүү маанилүү. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.